Cet homme souffre de l'apnée du sommeil, il utilise une machine respiratoire, des gouttes, hémorroïdes, il vient des États-Unis. Alors l'homme de Dieu administre la prière sous l'influence du Saint-Esprit. Este señor que viene de los Estados Unidos con apnea del sueño, usando una máquina para poder respirar, recibiendo su sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Men boşodim. Rahmat İsa. Rahmat İsa. Thank you, Jesus. Rahmat İsa. I'm free. Men boşodim. I can breathe well. Men жақсы dem alıp jatam. Күбөлөндүрүү убактысы. Менин атым Тедди Бенене. Мен Америка Кошмо Штаттарында жашайм. Конго шаарында төрөлгөм. 58 жаштамын. Сиздин бул жерге келген себебиңиз кандай? Ошону айтып бере аласызбы? Мен бул жерге акыркы 11 жыл бою көкүрөгүм ооруп дем ала албай, СПАП аппараты колдонууга туура келгендиктен бул жерге келдим. Бул көйгөйлөр атам мага тумар окутуп, көкүрөгүмө салып бергенден башталды. Бул аркылуу менин ичиме уурулук рух кирип, элдерге жасалма алтын сатып баштадым. Мен бул ишти жасай баштаганда көйгөйлөр башталды. Бир күнү уктап жатып, түшүмдө өзүм жерде өлүп, жансыз жатыптырмын. Түштө бирөө мага, эгерде денени бул жерге калтырсаң, ал чирип калат. Тезирээк барып, табыт сатып ал да, сөөгүңдү ошол жерге көмүп кой деди. Мен барып табытты сатып алдым да, денемди табытка салып, машинаны күтүп жаттым. Мүрзөгө баруу үчүн. Мен машина токтотконго аракет кылдым. Бирок эч ким токтогон жок. Мен чоң жүк ташуучу машинаны көрдүм. Ошондой эле жолдор оңдолуп жатканын көрдүм. Жүк ташуучу машина токтоду. Мен болсо табытты аркага коюп, өзүм болсо айдоочунун жанына отурдум. Биз мүрзөгө бардык. Жеткенде мен сыртка чыгып табытымды алып, мүрзөгө бардым. Мен бир мүрзөнү ачсам, ал жерде дене бар экенин көрдүм. Андан кийин дагы бир мүрзөнү ачсам, дагы башка денени көрдүм. Ошондо мен бир үн уктум. Ал үн мага көрүстөндүн ортосунда чоң айкаш жыгачты көрдүңбү? Мүрзөнүн ээси жок, ал кетип калды. Баргында табытты ошол жерге кой, деп айтты. Мен барып мүрзөнү ачып, табытымды ошол жерге салган убакта ойгонуп кеттим. Ошол түштөн кийин ооруу күчөп кетти. Бирок атам мага, коркпо уулум, биз сыйкырчылар элди кантип сыйкырлоону билебиз. Бирок аларды кантип айыктырууну билбейбиз. Бирок чыныгы Кудайдын кишиси бар, ал сени айыктыра алат деди. Бир жолу мен үйдө отуруп, YouTube каналдарын карап жаттым. Emmanuel TV каналында Пайгамбар TV Жошуаны көрүп калдым. Ал айтты, аралык эч кандай тоскоолдук эмес. Сиз мени менен чогуу сыйынсаңыз болот. Экранга кол койгонумда 3 күндөн кийин атамдын тумар илген жери ачылып, тумардын ичи түшүп калды. Мен бул жерге келгенде, Кудайдын кишиси мага колун тийгизип мен үчүн сыйынды. Көкүрөгүмдөн бир нерсе чыккандай сездим. Дем ала баштадым. Өзүмдү абдан жеңил сездим. Мен Кудайдын кишиси аркылуу бошотулдум. Иса Машиахты алкыштап кол чабалы. Сиз бизге айткан жашооңуздагы өзгөрүүлөрдөн мурда бул жерде турган дарылар жөнүндө эмне айта аласыз?
Мурда бул дарыларды ичкенде да өзүмдү азыркыдай жакшы сезе албайт элем. Бул аппаратты колдонгондо да менде кыйынчылыктар болчу. Чыныгы жардам Кудайдан келди. Ал эми мунун баардыгы куру бекер убарагерчилик болчу. Эми бизге айтыңызчы, Тиби Жошуа пайгамбар менен колуңузду экранга тийгизип сыйынганда сиздин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Мен мурун барган сайын алсырап бараткам. Башым ооруйт эле. Мен акчадан короткон көп көйгөйлөр болчу. Бирок азыр мен үчүн оңой эми. Өзүмдү жакшы сезип жатам. Наристе сыяктуу уктайм. Менде эч кандай көйгөй жок. Мен мындан ары бул дарыларды ичпейм. Эмне кыла алганыңызды көрсөтө аласызбы? Мен өзүмдү абдан жакшы сезип жатам. Келгиле Иса Машайга кол чабалы. Сиз азыр Кудайдын күчү менен боштондукка чыктыңыз. Бул аппарат жана дары-дармектер менен эмне кылгыңыз келет? Бул мага керек эмес. Мындан ары муну колдоно албайм. Кудай жакшы экенин, сизге жакын экенин сездиңизби? Иса Машайга алкыш айтып кол чабалы. Азыр өзүңүздүн жашооңузга салыштырмалуу болуп өткөн ошол нерселерге көңүл бурсак, 11 жылдан бери кыйынчылыкта жашап, дарыларды ичип, бирок эч кандай жардам бербегенин көрүп, Кудай Эммануэл ТВ көрүү аркылуу сизди атаңыз берген тумардан жана бүт оорулардан бошоткондон кийин көрүүчүлөргө кандай кеңеш бергиңиз келет? Кудай бул жерде. Кудай бул жерде. Кимде көйгөй бар болсо, ушул жерге келиңиз. Кудай бул жерде. Келгиле Иса Машайга дагы бир жолу кол чабалы. Бул кубаныч көз жаштары. Өз жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктарды көргөн, азап тарткан адамдын жашоосу. Өзгөргөндүктөн келип чыккан көз жаш. Бул нерсени ар кандай дарылар эмес, жалгыз Иса Машайга гана кыла алат. Сизди бошоткон кудуреттүү, күчтүү Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Жана бул керемет өзгөрүлүп кетпеши үчүн Кудайдын сөзүн жашооңуздун негизи кылышыңыз үчүн сыйыналы. Жана ар дайым жакшылыктын өзү жетишсиз экендигин эстеп жүрүңүз. Жана эң жакшысы али алдыда экенин билип туруңуз. Келгиле кереметтерди жасаган Кудайды алкыштайбыз.